Минбарыңды тургуз. 1099 жыл. Куддус крестүүлөрдүн өкүм алдына өткөн жыл. Крестүүлөр шаар ичиндеги бир да мусулманды аяган эмес. Баары шейит болгон. Мечиттерди аткана, чиркөө жана шарап ичип көңүл ачуучу жайларга айлантышкан. Ошол мезгилде Багдад шаарында бир жыгач уста жашаган экен. Ал жөнөкөй жыгач уста эмес эле. Эл катары өз тирлигин гана ойлобостон, жалпы мусулмандардын оор абалына ичтен кейип, канткенде кайра мусулмандар мурункудай дөөлөттүү болот деген мүдөө менен жашачу. Бул маселеде бир гана үшкүрүнүп, абалыбызга кейип отуруп алуу аздык кылат. Жеке мен Куддус үчүн эмне кыла алам деп күнү түнү ойлонду ал. Учурда жеке менин колумдан эмне келет? Жыгач уста болгон соң Куддус үчүн эң мыкты минбарды жасаймын деп чечет. Көптөгөн жылдар бою эмгектенип, өмүрүнүн аягында кооздугу эл арасында ооздон оозго дастансымал айтылган көз жоосун алган бир минбарды жасап бүтүрөт. Минбар жаңгактан оюлуп пил сөөгү менен кооздолгон. 10 миңден ашуун жыгач бөлүктөрү мыксыз бири-бирине кыналган экен. Канчалаган падышалар, байлар өз шаарларындагы мечиттерге бул минбарды коюу үчүн жыгач устадан сатууну өтүнүшөт. Бирок ал бул минбар жалгыз гана Ал-Акса мечитине орнотулат деп эч кимге сатпай коет. Адамдар таң калып, "Укмуш, эң сонун минбар жасадың. Бирок муну сен айткандай Кудустагы Акса мечитине ким орнотот? Мечит биздин колубузда эмес да. Христиандардын өкүмү астында го" деген суроо менен түйшөлтөт. Муну уккан уста, "Мен милдетимди аткардым. Колумдан жыгач усталык гана келет. Кудус үчүн эң мыктысын жылдар бою эмгектенип жасадым. Албетте, бир күн келип арабыздан бир аскер башчы чыгып, бул минбарды ал мечитке сөзсүз орнотот деп терең ишенем" деп жооп берет. Бул окуя далайга чейин эл арасында айтылып, кийинчерээк унутулуп деле калат. Калайык мурдагыдай эле үммөттүн абалына кейип, дин душмандарын каргыштагандан башкага жарабайт. Бирок Ирактын Тикрит шаарынын көчөлөрүндө ойноп жүргөн 7-8 жаштардагы кичинекей бала бул минбар окуясынан өтө таасирленет. Башкаларга окшоп, жөн гана таасирленип кала бербей, өзүнө өзү сөз берет. "Я Рабби, валлахи, сенин ысмың менен касам ичем. Сен насип этсең, мен ошол минбарды ал мечитке сөзсүз орнотом" деп ант ичет. Ата-энеси да аны колдоп күн сайын "Ошол минбарды сен коесуң, балам" деп дем күч берүү менен чоңойтот. Мүнөзү өжөр болгон бала Акса мечити башкалардын колунда турганда, жана да ошол минбарды мечитке койгонго чейин көңүл ачып каткырууну өзүнө арам кылат. Башындагы кара селдени аза белгиси катары чечпей, жада калса өмүрү өткөнчө жумшак жастыкка баш койбой, жашоосун чатырда өткөзөт. Арадан 40 жыл өтөт. Бой жетип улуу аскер башчы болот. Даңкы дүйнөнүн төрт бурчуна даңазаланат. Бул улуу аскер башчы Күрт элинен чыккан, мусулмандардын сыймыгы жана үммөттүн арыстаны болгон Салахиддин Айюби эле. 1187 жыл Кудус шаары фатх кылынды. Мусулмандардын колуна өттү. Минбар Ал-Акса мечитинен орун алып, алгачкы жума намазы окулат. Салахуддиндин 40 жылдык мүдөөсү ишке ашат. Белгилей кетчү жагдай, Кудусту фатх кылган Салахуддин Айюби бир гана аскердик парасаты менен гана эмес, айкөлдүгү менен да бүткүл Европага Саладин аты менен таанылган. Анткени бир кылым мурун крестүүлөр тарабынан өлтүрүлгөн мусулмандардын өчүн алуунун ордуна туткунга түшкөн баардык христиандарга жан соога кылат. Ал эми Салахиддин Айюбинин минбары 1969 жылдын 21 август күнү христиан экстремисттери тарабынан өрттөлгөн. 2007 жылы Иордания өлкөсү бул минбардын так көчүрмөсүн жасап, кайрадан Акса мечитине орнотту. Боордош мусулман бир тууганым, сен экөөбүз азыркы тапта олтуруп алып, Кудус үчүн, үммөт үчүн, өлкөм үчүн эмне кыла алам деп ойго батабыз. Канткенде биз мусулмандар бакубат турмуш курабыз, кантип дин душмандарынын зыянынан кутулабыз. Ата-бабаларыбыз курган дөөлөттөргө кантип жетебиз? Албетте, бул маселелер куру чечендик жана кыйкырык менен ишке ашпайт. Ийгилик тынчтыкты жана мээнетти сүйөт. Колубуздан эмне жумуш келсе, ошону эң мыкты деңгээлде кылалы. Эгер сен окуучу же студент болсоң, анда окуу жайыңда эң мыкты окуучу бол. Мугалим, устаз же тарбиячы болсоң, эң акылдуу жана адеп ахлактуу окуучуларды жетиштир. Соодагер болсоң, чынчыл бол. Инженер болсоң, эң пайдалуусун ойлоп тап.
Архитектор же куруучу болсоң эң бекем имарат тургуз. Дыйкан болсоң эң сапаттуусун жана даамдуусун өстүр. Дарыгер болсоң эң кесипкөй адамгерчиликтүү бол. Аскер же укук коргоо кызматкери болсоң антыңа бекем бол. Эң башкысы, ата же эне болсоң эң ыймандуу, эң адеп ахлактуу, эң маданияттуу, мекенин жана үммөтүн өтө катуу сүйгөн перзент тарбияла. Сен үммөт арасынан жаңы Халид бин Валид, Салахиддин Аюби, Мухаммад аль-Фатих, Умар аль-Мухтарлар качан чыгат деп ойлоп жүрөсүң. Туурабы? Бир тууганым, биз өз ишибизди мыкты деңгээлде жасасак, себебин аткарсак, Аллах Таала сөзсүз арабыздан жаңы бир адилеттүү, намустуу, эрктүү башчы чыгарат. Биз жыгач устасымал үммөттүн бакубаттуулугу үчүн аракет кылсак, анын жыйынтыгын башка бирөө улантып, буйурса жеңишке жетебиз. Болгону сен минбарыңды тургуз.